көңүл буруңуздар. ЛТР телеканалы жана Халипа Сейдалиева тартуулайт. Гүл чапаке, ошол бакыт керемет. Күлкүңүздөн жазга айланат төгөрөк. Азабыңдын актабасам бир күнүн, алдыңызга баш урайын чөгөлөп. Мээримиңдин актабасам ирмемин, мен алдыңда өтөйүнчү чөгөлөп. Апаң барда көңүл толо тунуксуң. Дүйнөң тегиз, сен бактылуулуксуң. Аалам кессе, эч ким күтпөйт, сагынбайт. Апага сен аруу тилек, ыйыксың. Мезгилден калбай кадам таштоодомун. Чоң арыктын суусун кечип аттоодомун. А бирок таппай келем апакемдин ак сүтүн актоо жолун. Багынпайт сенден башка уйку кимди? Түн багып ирмебедиң кирпигиңди. Момурап бешигимен үн чыгарсам, күлүңдөп кабагыңа күлкү кирди. Энекебай, эч жүрөгүм кымбатым, өзүңө деп буйруп тур бир башым. Эки дүйнө актай алар бекенмин, эмчегиңден эмге сүттүн ууртамын. Адамзатта күндөй жарык ак пейил, энебиздей эч бир кымбат жан болбойт. Баарына тең мээрими жаз ак пейил, баардык жагы төп келишкен шай болбойт. Сагынычтан көтөрүлүп кан басым, суусаганда жуткум келди жармасын. Энекемдин тийген үчүн колдору, айылымдын жуубай жедим алмасын. Жылдан жылга саамайын буурул тартып, жылуу жүздүн бырышы бара тартып, апакебай ардагым теңдеши жок, атып турчу ак таңдай күндөй жаркып. Чексиз дайра энелердин мээрими, андан күчтүү сүйүү жоктой сезилди. Бүт баарына бирдей карап термелип, эч эринбей мээрим төгүп келгени. Бар дүйнөмдүн баасы жетпес кымбатым, бак дөөлөтүм, бар байлыгым урматым. Эгедерден тиленерим сурарым, эч убакта, энекебай, эч убакта тамбасынчы көз жашым. Саламатсыздарбы, ардактуу апалар, сүйүктүү инелер, мынау айтылган ырлардын баары бүгүн сиздерге арналды. Келе жаткан майрамыңыздар менен башыбызды ийип сиздерге таазим этебиз. Бүгүн өзгөчө кубанып турабыз, анткени кош жылдыз ыйык эненин дүйнөсүнүн толкунунда. Бар болуңуздар, кутман кечиңиздер менен. Арбаңыздар, кадырман калкым, кушубак, кутман кечиңиздер менен. Мамлекетибиздин оңгу жол идеологиялык документинин алкагында өтүп жаткан энелерге арналган кош жылбыз долбооруна кош келипсиздер. Ылайым салтыбыз салтанат курсун, мекенибиздин ар бир үйүндө ыйман ырыскы болсун. Ак шола чачкан таңсыңар, гүл сымал назик жансыңар, ааламды көрккө бөлөгөн энелер силер барсыңар. Апа деген сөз айтсам, аалам болуп угулат. От жагылып очого аппак камыр жуурулат. Майрамыңыздар менен биздин апакелерибиз. Анда эмесе, жалпы бүгүнкү көрүүчүлөргө арналган, апаларга арналган кош жылдыз долбоорубузду ачык деп жарыялап бүгүнкү конкурсанттарыбызды алдыбызга чакырып алалы. 5 баланы тарбиялап өстүргөн ардактуу эне, кесиби боюнча эсепчи экономист, кымбат бүбү Эмирова апа, сөз өнөрүн аркалаган белгилүү редактор, алып баруучу Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, элдин кызы Элмара Турсуналиева менен.
Элмар эжекебиз апасы менен келди. Кол чабуулар болсун. Ат арытып, жол карытып жумгалдан келген 5 уулу кыздын сүйүктүү апасы Гүлназ Бусурманкулова коштоп келген кош жылдызы, жаш талант, көп тулун эл аралык кароо сынактардын жеңүүчүсү Санжар Чубал уулу. Токмош шаарынан жетелешип келген үйгүлүү үй бүлө, 7 баланы тарбиялап өстүргөн ардактуу ата-энелер, бактылуу карлар Айдаралиев Абдрахман атабыз, Жумагүл Жолдошева апабыз. Тосуп алыңыздар. Кол чабуулар болсун. Кош жылдызыбыздын эң аксакалдары. Үй бүлөлүк кош жылдыз. Катышуучулар Кыргыздын жөнөкөй жигити, 5 баланын атасы, 2024-жылдагы Кош жылдыз долбоорунун 2023 жылдагы Гран-принин ээси Алтынбек Рыскулов, жогорку элдик көзөмөлдөө кызматын аркалаган Нарын районунун ардактуу атуулу, бир нече орден медалдардын ээси апакеси Гүлмира Кыштобаева менен тосулаңыздар. Кийинки кош жылдыздарга дагы дем берип, күч берип, кубаттап туруңуздар. Соода тармагынын ветераны, 6 баланы тарбиялап өстүргөн Алтындай апа Айсаева Анипахан, Бишкек шаардык кеңешинин 28-29 чакырылышынын депутаты, эмгек фракциясынын лидери, 5 тилде эркин сүйлөгөн эр азамат уулу Жаныбек Асанбеков агабыз менен. Интернет желесинде 7 миллиондон ашык көрөрман топтой алган. Интернет жылдыздары таланттуу ата бала Жаныбек жана Назарбек Тургановтар. Кийинки катышуучуларыбыз кесиби режиссер, азыркы тапта чоң эне милдетин аткарып жаткан Бак Дөөлөт коомунун мүчөсү Гүлбайра Токтогазиева, коштоп келген жылдызы белгилүү ырчы Максат Кыштобаев. Жаш талант, бар болгону 8-класстын окуучусу Нурбол Кыдыкбеков жана опера ырчысы Ласкала театрынын стажеру Данияр Доолотбаков. Келечегинен көп үмүттөндүргөн жаш таланттар, Манас университетинин окутуучулары Бексултан Усенов жана Нурия Шамшиева. Конкурс болгон жерде сөзсүз түрдө калыстар болот. Анда биз Каракылдык акчарган Кыргыздын каймактары калыстар менен дагы тааныштырып алсак. Калыстардын төрөгасы белгилүү куудул Кыргыз Республикасынын эл артисти Келдибек Ниязов агай. Оюнчу, режиссер, ырчы маданияттын мыкты кызматкери Бакыт Мамаев. Манасчы, дастанчы, ырчы, кол өнөрчү, сөз чечен актриса Айтур көп кырдуу талант ээси, BBC басылмасынын жыйынтыгы боюнча дүйнөдөгү эң таасирдүү жана шыктандыруучу 100 аялдын катарына кирген сыймыктуу инсан Ширин Сарыгулова. Ошондой эле Кош жылдыз долбоорунун гран-присинин ээси Ырыш коозу Гүлбира Жумагулова. Арыбаңыздар, кадырлуу калыстар тобу, бүгүнкү кечте калыс чечим чыгарып берет деген ишеничибизди билдирели. Башкы өнөктөштөрдү дагы айта кетсек, кадырлуу кесиптештер, Кош жылдыздын башкы өнөктөшү ЛТР телеканалы. Калипе эже дагы бүгүнкү кечте биз менен чогуу калыстар менен чогуу болмокчу. Эгерде кандайдыр бир түшүнбөстүктөрү болуп калса, Калипе эже упай берүүгө укуктуу экенин белгилеп өтөлү.
Даярсыздарбы, кадырлуу көрүүчүлөр? Жок, кесиптеш, мен укпай атам. Бүгүнкү кеч баягы биздин майрам кош жылдыз, биздин алтындай болгон апаларыбызга, энелерибизге арналып атат. Андан тышкары эртеңки биздин 80 жылдык жеңиш майрамыбызга да арналып атат. Кадырлуу коноктор, бер кош келипсиздер. Эгемендигибиз кут болсун, жеңишибиз кут болсун деп бир коча коюңуздарчы. Кытайлык кыргыздардын Дүнүйө аттуу жагымдуу чыгармасы жаңырмакчы. Ал чыгарманы бизге аткарып келип отурган керемет апабыз кымбат Бүбү Эмирова жана ошондой эле Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңирген ишмер, таланттуу теле алып баруучу редактор Эльмара Турсуналиева эжекебиз. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Жаз бичлер тобунун коштоосунда. Деңиздени суу саптагы толбой
Кымбат бүбү Эмирова Эльмара Турсуналиева. Кол жабуулар болсун. Эльмаржа кетпейбиз, сиздерге керемет гүлдестелер келатат, ошолорду кабыл алабыз. Анан менин жанымда туруп сиздер үчүн тартылган бир кыска метраждуу кино тасма бар эле, ошону дагы көрөлү. Эмирова Кымбат Эмировна. Эне тынчтыктын, мээримдүүлүктүн, бакубаттуулуктун, сулуулуктун символу. Менин апамды мактасам, бир дагы сөздү ашыкча айтып алууга мүмкүн эмес. Бар мактоолорго татыктуу. 5 балага ата ордуна ата болду. Очор бачар чоң шаарыбыздын башында менин апам Эмирова Кымбат Эмировна турат. Апабыз абдан сарамжал. Береги тигүүчү машинеси кайненеси батмадан калган таберик буюмга 70 жыл болду. Коноктор келгенде тынымы жок чай кайнаткан самоорго 60 жыл болду. Эмдигиче Синтипон күшөнбөй жыл сайын жүн тытып, жууркандарды кайра каптап турат. Терезедеги жана кородогу гүлдөрдүн мээрим менен өстүргөн багбаны. Камыр тамактарды өзгөчө сүйөбүз. Апамдын жасаган гүл чатайы мыкты. Уну айдаганды үйрөнөм деген аракети күч. Эмирова Кымбат Эмировна. Бар болуңуз, эне. Чоң рахмат, чоң рахмат. Сизге мына ушундай сөздү баалаган, элге кызмат кылган Эльмарадай кызды тарбиялап койгонуңузга биз чын дилибизден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Бар болуңуз, дөөлөтүн көрүңүз. Кол жабуулар болсун кымбаттуу апабызга. Дагы бир жолу эл алдында бир жүгүнүп койсоңуздар, Эльмаржа апабызды алдыга алып чыгып, Эльмара Турсуналиева Кымбаттуу Эмирова. Кадырлуу төрага, биздин баягы калыстар менен иштөөбүз мурункудай эле. Ар бир жупка бирден гана киши өзүнүн каалоо тилегин айтат, калгандар баасын берет. Агай, жакшысызбы? Ар бирге бирден эле. Ооба. Туура кылдың, анан баарыбыз ачылдай берсек. Келгиз агай анда сизге. Эльмарага чоң рахмат, өзү эле кылактап чыга бербей, сахнада, телевиденияда карабайсың, апасын алып келип чыгарып атат. Эми мына ошол апасы көп жашасын. Бул азыр билинбеген менен айылына баргандан анан түшүнөт кызынын эмгегин. Анан мына ошол баарыбыз бул залда отургандардын баары ошол апаны сыйлап, не деген таланттар бар эл арасында. Анан эми Өмүрбек бүгүн улуу жеңиштин 80 жылдыгы деп айтып кеттиң. Азыр келатсак аянттын баары укмуш майрам деп аткан экен. Бул өзгөчө ыйык майрамда, бөлөк майрамдардын атасы деп койсок болот. Бул майрамды жеңиш күнү. Эгер жеңиш күнү болбосо, апалардын күнү деле болмогон эмес. Анан эми ошол жеңиш күнүңөр менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анан ошо жеңиш, согуш жөнүндө бир кыска эле темада согушка кеткен баласы атасына кат жасат экен. Ата, жеттик, саста жатабыз, болгон кийим шинел, жамынганым шинел, салынганым шинел, жастанганым шинел, кийгеним шинел десе атасы кайра кат жазыптыр. Атаңдын оозу курайын, баарын фронтко жөнөтүп атып, биз жылаңач калдык. Анча шинелди башың урасыңбы? Бирөөнү алып кал да калганын мага салып үй деп. Жакшы, жакшы деген ба. Кыргыз Республикасынын эл артисти Келдибек Ниязов агайыбызга дагы ыраазычылык билдирели. Калгандарыбыз бааларды деле айтып коелу. Жакшы, жакшы. Жакшы. Гүлмир айым. Эң бийик баа. Ширин айым. Ошондо Өмүрбек эң бийик баа 10 деген баа да, э? 10. Рахмат. Ал эми биз экинчи студиядан кесиптештерибизди көрө элекпиз. Ыраазычылык билдиребиз. Кош жылдызда мынакей апалар аткарып бардыгыбыз кубанып отурабыз. Кымбаттуу апабыз, жаркыраган биздин Эльмара. Ошондон апа майрамыңыз менен куттуктайбыз. Кандай сезимдер болду, айтыңызчы? Кудайга шүгүр, жакшы, аябай жакшы кубанычта. Ушу долбоорго катышып атканыма аябай чоң кубанычтамын. Ошон менен ушу ясыда келе жаткан апалардын майрамын куттуу болсун айтмакчымын. Апалар бактылуу болсун. Балдар, кыздардын урмат сыйын көргөн жакшынакай бактылуу бакыба карылыкка жетишсин демекмин. Рахмат, Эльмара апабыз кандай ырдап берди? Сиз да эми сүйлөгөнүздү билебиз. Апа менен кандай ырдадыңыз? Негизи апам жакшы ырдайт, үнү бар, бакалы да бар. Анан мен куурап, апамдын үнүнүн аркасына жашырынып атып,
эпте бырдадым. Анан апаларыбыз бизди урушкан үчүн биз адам болуп жүрөбүз да. Анысгары азыр ушу 3 мүнөттүк ырда мама мен сахнадан да урушуп бери жака алып келдим. Жетишип калды сахнадан да урушканга. Бар болсын, апа ыраазычылык билдиребиз ба. А биз болсо ардактуу кесиптештер сиздерге узаталы. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели, биз болсо андан ары уланталы дагы кийинки тизгинди кой берем деп сахна артында жулунуп турган кош жылдыздарыбызды сахна төрөбүзгө чакыралы. Тилебаевдин сөзүнө жазылган Айдосованын Картайбачы апаке деген чыгармасын ооба бизге атайы Жуңгалдан кош жылдыз үчүн келген Гүлназ Бусурманкулова эжекебиз жаш талант Санжар Чубак уулу менен аткарып бермекчи. Апакебиз Картайбасын. Жашартып жаратканым бирисигер бүт болгон байлыгымдан кечирелим сан жеткис түйшүгүңдү өзүм алсам апаке кадырыңа жетер белем апа күн сынам апа Картайбачы ак сарай курам сага Картайбачы алдыңа алтын төшөп беремин деп чок кармап турам апа Картайбачы Жүрөктүн суусу болсо берер элем картайбас болуп апам ичер белең аламдын алпы болуп жаралсам да бир жолку азабымды чечер жыл санап улам апам Картайбачы ак сарай курам сага Картайбачы алдыңа алтын төшөп беремин деп чок кармап турам апа Картайбачы Тарысын өлбөстүктүн тапсам эгер жүзүңдү бырыштардан сактар элем дүйнөнү төрт кыдырып көтөрсөм да апаке ак сүтүңдү актар белем бак өлөт жанар кезиң Картайбачы урмат сый табар кезиң Картайбачы апаке ак сүтүңдүн айланайын ак жолук салар кезиң Картайбачы
Санжар Чубак уулу, Гүлназ Бузурманкулова. Өзбекче аткаруу залды толкундаткан номер болду окшойт. Керемет чыгарма, керемет аткаруу. Биздин кош жылдыздарга дагы бир ирет дүркүрөтүп кол чабалы кадырлуу коноктор. Апакелер картайбасын эч убакта. Санжардын апасына да бир кол чаап коелучу мынакей. Бүгүнкү кечте сахнабызга келип отурган учуру баласын колдоп ордуңуздан туруп коюңузчу апа. Салык инспекциясынын инспектору, улук инспектору. Ушундай алтындай уул кыздарды тарбиялап өстүргөн апакей заман болсун. Бүгүн апаларыбызды даңктайбыз. Чоң рахмат кош жылдыз, сиздерди экинчи студияга узаталы. Биз болсо андан арулайлы дагы калыстардын керемет сөзүн угалы, кимибиз сүйлөйбүз, кимибиз айтабыз, Гүлмир эжеби же Бакыт байкеби? Гүлмир Бакыт байкем даярданып отурат. Жакшысызбы Бакыт байке? Кудайга шүгүр жакшы. Келиңиз. Бул жерде эми бул жерде кемчилиги жок экен да. Бул жерде даже режиссердун постановкасын карасаңыздар, гүлдү терип баратканын бир өзү образын бериптир да. Ошондуктан бул жерде эч бир мындай кемчилик жок деп айта алам. Бүгүнкү кош жылдыздын режиссеру мынакей Өмүрбек Израилов. Рахмат, рахмат. Ушул жерден себеби ар детальды изучать этиптир да. Себеби ошол жерден жөн эле кетпестен ошо гүлдөр өсүп келетканын, өсүп келсе кайра ошол гүлдөрдү терип аткандары өзгөчө бир жан дүйнөңдү бир башкача кылып кетти да. Режиссер катары түшүнүп атпайсыңбы, жакшы. Эми өзүм режиссер болгондон кийин ар бир детальды карашыңа туура келет экен. Ошон үчүн мен бул бир кезде Ширин экөөбүз дагы сахнага чыктык элек да. Дагы ушул жерде эң оригиналдуу нерселерди көрсөттүк элек. Ошон үчүн булардын ички дүйнөсүнө мен билем да, ошо кантип даярдык, кандай ар бир эмесин деталин мындай кыйынчылык менен болот да. Ошон үчүн бирок элге көрүнгөн менен 3 мүнөттө бүтүп калат атпайбы? А бирок ошого чейин канчалык эмгек. Ошону режиссердун ойлонуп, ошон үчүн жөн эле гүлдөрдү өсүп, жөн эле берип коебуздон өсүп келеткан гүлдөрдү кайра тердирип аткандарына бирдеп жатпайбы ошондо. Ошон үчүн режиссерге чоң рахмат. Бар болсун демеш, мыкты баа. Рахмат. Сиздердин бааңыздар Гүлмир айым? Эң мыкты. Эң мыкты. Агай? Эң жогорку. Эң жогорку. Ширин айым? 10. Баракелде. 40 упайды капчыгына салып алып, биздин кош жылдыздар экинчи студияда бизди күтүп жатса керек. Биздин азыр эле ушу калыстар тобунун эң жогорку баа бергенин уктук. Сизге Гүлназ айым мынакей атайы Жумгалдан келдиңиз. Анан ушу кош жылдызга кантип катышып калдыңыз? Азыркы ушу бажырайган биздин наристе бөөктөрүбүз байчишекей окшоп ого өтөр ырыңыздардын ажарын ачып берди. Кош жылдызга келгениңиз жөнүндө айтып бериңиз, Чоң рахмат. Кош жылдызга ошо Калип эже өзү чакыргандан жан дили менен катышам деп келип катышып калдым. Ушул кош жылдызга чыгып атканыма абдан кубанычтамын. Жана сиздердин жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат айтам. Рахмат Санжар. Бул ырга канча убакыт даярдандыңыздар? Анан Гүлназ эжеге менен ырдоо кандай болду? Саламатсыздарбы? Мен үчүн толкунданткан нерсе ушул апамдын келип ошол сахнада мен ырдаганымды көрүп отурганы. Мен башка жактан албаган дукту, эмоцияны бүгүн алдым десем болот. Окей, баардыгыңыздар апа-акелер, экинчи студия биздин сөзүбүз соңуна чыкты. Чоң рахмат айдайым. Керемет, кандай толкундуу болор. Биздин бул жакта кош жылдызды ырдаган кээ бир ырчыларыбыздын, жылдыздарыбыздын апалары бул жерде отурат. Керемет көрүнүш, керемет күн болуп атат десем жаңылышпайм. Ал эми кийинки кош жылдыздарды алдыбызга чакыралы. Шатман Садбакасовдун сөзүнө жазылган Жумамедин Шералиев атабыздын Анда сен 15 жашта элең деген керемет чыгармасын аткарып келген Абдрахман Айдаралиев атабызды жана Жумагүл Жолдошова апабызды кол чаап тосуп алыңыздар. Үй бүлөлүк кош жылдыз.
ажарың жүрек өрттөгөн кайталам кантип сөз менен асманда айдай толукшуп анда сен 20 жашта элең анда сен 20 анда сен 20 анда сен 20 жашта элең Байлап çalgın kanatqa 30'ga geldik sanatта Жайлоодо өскөн чоңуп паныдай жаш кезек калат каякта Жаш кезек калат жаш кезек калат жаш кезек калат каякта Jeleni dağıp kanatqa Жетебиз 40'a zamatта Күлгүнге шамдай бүлбүлүлдө Күлгүнгө скалат каякта Күлгүнгө скалат күлгүнгө скалат Күлгүнгө скалат каякта Bir alga şaşağız Ulgayıp baracatağız Alma çok süykün baldarga Hazır bir saatta apağız Hazır bir saatta Hazır bir saatta Hazır bir saatta apağız Hazır bir saatta Hazır bir saatta, hazır bir saatta yaparız. Абдрахман Айдаралиев, Жумагүл Жолдошова. Мына ушундай бакыт болсун, ушул жашта тээ токмоктон жетелешип келип экөө ырдап атканы бул өтө чоң бакыт. Мына балдары, кыздары, келиндери келип куттуктап атышат. Кол чабуулар болсун. Бүгүнкү кош жылдыздын эң аксакалдары. Бул жерде атабыз менен апабыз өтө жогорку деңгээлде актёрдук чеберчилик, аткаруучулук чеберчилик менен сонун бир жаш кезден 15, 20, 35, 40 жаштагы бир кездерин сонун кылып чагылдырып беришти. Албетте Өмүрбек сонун бир постановка коюпсуң бул жерде. Актер балдардагы ошо абышканын баягы кейипкерин кийип жакшы сонун бир жип согуп, жип өрүп, тигил жерде апаларыбыз өзүнчө бир ишти кылып жасап, анан жанагы аягында жүрөкчө жасаганы өтө сонун болду да. Анан бул жерде өтө жакшы бир дыкааттык менен иштелген режиссердук бир чоң иш турат. Бул Бакыт байка айткандай 3 мүнөттө ыр бат эле бүтүп калат, бирок ушул ырдын артында көптөгөн майда иштер мындай көрүнбөй калат да. Анан ошол иштин баардыгын биз бул жерде жүрөгүбүз менен туюп сезип атабыз. Ал процесстен да өткөнбүз. Өмүрбек ушунча чарчап иштеп, кайра алып баруучу болуп сонун мыкты кызмат көрсөтүп атасың. Ар дайым ушул апаларыбыздын, энелерибиздин сага ак баталары тийсин. Ушул энелерибиздин келе жаткан майрамдары кут болсун. Аял деген 3 тамганын ичинде бүт ааламды дүркүрөткөн күч турат дейт. Аял заты жашай бериңиздер, бар болуңуздар. Айтканыңыз келсин. 10 деген баа койдум. Кабыл болсун, рахмат. Бакыт мырза, бааңызды айтып коюңуз. 10. Гүлмира айым. Эң бийик, сөзсүз эң бийик баа. Келдибек агай. 10. Керемет. 40 упайды капчыгына салган биздин кош жылдыздар кандай
сезимде болду экен, кутуңдап атса керек атам менен апабыз. Анда көгүлтүр экрандан экинчи студия. ыраазычылык билдиребиз. Экинчи студияда биздин жаркыраган атабыз менен апабыз азыр эле сахнада ырдап келди. Азыр биз ата, азыр биз апабыз деп. Апа, кошулубузга биринчи жолу катышып атасыздарбы? Маанайыңыздар кандай? Биринчи жолу катышып атабыз. Маанайыбыз аябай жакшы, түйшүк аябай оор экен. Мен ойлочумун, артисттер жөн эле ырдап коюп, жыргап жүрөшөт деп. Ал андай эмес экен. Бир ырдасак, нота ылдый түшүп кетти, өйдө түшүп кетти, аябай кыйын экен. Сиздерге миң мектебе таазим. Артисттерге, Калипежеге миң мектебе рахмат. Калипеженин түйшүгү аябай чоң экен. Кандай переживать этип атат. Калипеже переживать эткенде, бул жака туруп алып, мен да переживать эттим. Аябай жумушуңуздар оор экен. Бактылуу болгула. Бүгүн карлардын күнү, энелердин күнү. Энелер бактылуу болсун, эч качан ыйлабасын, жакшылык болуп, тойдун гана үстүндө жүрө берсин ата-энелер. Рахмат, кош жылдыздар биздин ата апабыз. Ал эми атабыз кандай маанайда ата келиңиз? Маанай жакшы балдар. Бу кош жылдызга келгенде кемпирге экөөбүз бу азыркы сиредин майрамыңарды уттуктап келдик. Майрамыңар кут болсун, жадырап жайнап, жаш өмүрдү биздей болуп, кемпир чал болуп, жадырап, ушундай ынтымакта ырыс кешиктүү болуп, жакшы жашоонун рахатын көргөскүлө балдар. Рахмат, сиздер дагы балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүздөр. Биз болсо кайрадан кезекте сахнага узатабыз. Чоң рахмат Айбек мырза, кайрадан эле эне жөнүндө темадагы ырлар, эне жөнүндө баллада дейт. Бүгүнкү кош жылдыздын тематикасы ошондой болгондон кийин менин оюмча бүгүн жалаң гана энелер даңкталсын, энелер баркталсын дейли. Азыр болсо Аксубай Атабаев атабыздын сөзү онуна таандык эне жөнүндө баллада аттуу чыгарманы алдыңыздарда Кыштообаева Гүлмира, Алтынбек Рыскуловдор аткарып келген экен. Тосуп алыңыздар. Эне бала. Tamçıday denedeki sütün menen talpıntıp ak beşike bakkan enem nuruna merimine mağdıratkan mangdayda menin bütbüz ünümene tüvelü
bestеген алтындай эмгегиңе неге теңей алтындай эмгегиңе неге теңей асыл енем талайым сенсің енем жырғалым сен бақытым сен сүйіктім менің енем асыл енем талайым сенсің енем жырғалым сен бақытым сен сүйіктім менің енем Ене бала, Алтынбек Қошқызым гран-присінің иесі. Алтынбек Рысқұлов, Гүлмира Ақыштобаеваға бір қол шабулар болсыншы. Керемет, ене баладан керемет шығарма болды. Ақсубай Атабаев атауыздың классикаға арналған шығармасы еме екінші студияға ұзай берелі. Біз болса, қалыстар тобының сөзін ұғалы Гүлмирайым келгіз. Мен аябай толкундунуп атам. Бүгүнкү кош жылдыз өзгөчө мына энелерге арналган жеңиш күнү алдыда. Мындай проект, мындай программа эч дүйнөдө жок болуш керек. Ушу биздин Кыргызстанда эле ушу кош жылдызда апалар ушу кыздары, балдары менен чыгып ырдатышат. Ошолорго чоң рахмат. 10 Бамби эң бийик. 10 Жоркуба. 10 жана Ширинайым 10 баракелде. Ал эми эл арасындагы таланттарды чыгарып кыялдарын орундаткан бул албетте Калипа Сейдалиева жана Кош жылдыз долбоору. Экинчи студия. Біз сіздерді көріп атабыз, Айдайым. Рахмат, кесиптештер. Мынакей эне жөнүндө балладан аткарган Гүлмира апакебиз өзүнүн уулу мынакей Алтынбек менен сахнадан келгенден бери күтүп аткан кезибиз. Мынакей атайын ардынан келиптирсиздер. Ушул Гүлмира эжеке айтсаңыз, Кош жылдызга кантип келип калдыңыз? Кош жылдызга тиги Калипа Сейталиева эжекебиздин арты менен келип калдык. Ошо балам ошо кышында гран-прини жеңип алган. Ошо кенедейинен өнөрү бар болчу. Кудай буйрса мен тилегиме жеттим деп ойлойм. Мындан дагы жакшы ийгиликтерди жарата берсин деп ойлойм. Силерге баарыңардын ишиңерге ийгилик, ар дайым силерди ийгилик коштоп жүрсүн. Рахмат, эненин тилеги дайыма кабыл болсун. Мынакей Алтынбек ушу апаңыз менен сахнада ырдап бул өзүнчө дагы бир чоң белек. Бүгүнкү ушу өзүңүздүн сезимиңиз жөнүндө айта кетсеңиз, Кош жылдыздагы. Бизде сезим абдан кубанычтуу, толкундап, аябай жагымдуу, бийик сезимдер болуп атат. Рахмат сиздерге, апаке. Бар болуңуз. Сиз менен мен абдан баймын, бийикмин. Сиз менен мен ар дайым өзүмдү бактылуу сезем. Бар болуңуз. Жалпы кыргыз элибизге бакубатчылык, барчылык, аманчылык, бейпилчилик каалайм. Бүгүнкү майрамыңыздар менен Калипа эжекебиз сизге тазим. Бардыгы ушу сиздердин себептериңиздер менен ушундай эл алдына чыгып өзүбүздүн кенедей болсо дагы талантыбызды көрсөтүп жатканыбызга, мүмкүнчүлүк түзүп жаткан сиздерге, жалпы жамаатка чоң рахмат. Ал эми биз алдыга карай улайбыз. Роза Аманова эжекебиздин Ата энени сыйлай жүр аттуу чыгармасын даярдап келишиптир биздин кезектеги Кош жылдыз. Анипахан Айсаева, Жаныбек Асамбеков. Кол чабуулар болсун. Колдоочулар болсо, жакшылап дүркүрөтүп кол чаап тосуп алалы. Сиздер үчүн керемет чыгарма Ата энени сыйлай жүр.
ар баштырып дейле журтка кошор ким оор ишиңде сага жардам кылар ким оорусаң да башың кармап сылар ким билсең билген мунун баары ата энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай Кайда жүрсөң ойлор ким бар тапканын сага чачып колдор ким билсең билген мунун баары ата энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай чыксаң бата берер ким аман кел деп артыңдан суу себер ким аман келсең дасторконун жайына тыбай ысык нанын ысык чайын берер ким жүрөгүнө сени кармап түйөр ким жанталашып сага жаның күйөр ким билсең билген мунун баарын ата энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай ойлон бирок алар өтсө дүйнөдөн ай сага жардам сага жөлөк болор ким карабасаң ата эне кор болот таштап салсаң ал бирөөгө кордолот андай ата бешенеси шор болот ай андай эне бешенеси кор болот ата энеңди көзү барда сыйлай журай сыйлай Жаныбек Асанбеков, Айыпахан Айсаева кол чабуулар болсун. Чоң рахмат. Караңыздарчы кандай эмоция. Бул негизи мен ушу Жаныбектин апасын ушунчалык жакшы көрөрүн билем да. Аябай жакшы көрөт. Сизге рахмат. Гүлдестелер сиздер үчүн. Көздөргө жаш тегереткен аткаруу болду окшойт, Жакшылап кол чаап колдойлу. Керемет чыгарма, керемет аткаруу болду. Кош жылдызга ушу менен экинчи жолу катышып атат, гран-прини жеңип алган. Анан апасы менен бүгүн чыгып атат. Сизге чоң рахмат. Мына ушундай элге кызмат кылган эр азамат жигитти тарбиялагансыз. Бар болсун, биз Жаныбекти жогорку кеңештен дагы чоң иштерден күтөбүз. Жүргүздөр эми экинчи студияны көздөй. Биз болсо калыстар менен иштейли. Калыстар болсо кандай маанайда экен, кандай кабыл алды биздин ырды, кандай сагай жакшысызбы, келиңиз эми. Аябай сон Жаныбек апасына абдан сон белек кылган экен, карачы. Ошол апалар күнүнүн алдында, улуу жеңиштин 80 жылдыгында мындай учурда ойлонуп жүргөн окшойт. Анан эми Жаныбекти мурдатан бери билебиз. Эгер депутат болбой кетсе, бул чоң артист болуп калмагырчы. Анан уюштургуч, ажаат ачкан жигит. Анан карабайсыңар, апасын бөпөлөп, монтип чыгарып, көзгө жаш келтирди, кучактап өбүп атса. Карабайсыңар сахнада. Анан эми аталар, борик залда отурган аталар, эмнегедир кабагыңар салыңкы болуп отурасыңар. 15 март президенттин чечими менен кол коюлган биздин да күн болду, аталар күнү. Аталар күнү филармонияда өтүп атканда 4-3 токмакын чыгып алып төгүп атат. Экөө бүттү, анан бияктагы жигит, мен атын унутуп калдым. Карачы укмуш, экеле 3 эле сап менен ошол зал жарылып кете жаздады да. Могу жерде апалар отурасыңар дейт. Анан аталардын майрамын куттуктап келипсиңер, бирок кээде оозуңардан деле жакшы сөз чыкпайт дейт. Атаңдын башы, атаңдын как чокусу,
атаң қара жерге кірсін, атаң өліп қалсын деген сөзді. Анан қайран ата қайрылып тұрып, бір еле сөз айтады дейді, қайрылып тұрып, енеңді деп қана кетіп қалады дейді. Қандай мына осы майрамыңармен рахмат. 10. Керемет мағынайға рахмат. Балаларды айталы Гүлмира айым. 10. Бақыт мырза. 10. Ширин айым. Әлбетте 10. Бәрекелді. Анипахан апа эл керегине жараган уулдарды тарбиялаган атына заты жарашкан биздин эң сонун апабыз сахнада дагы сонун аткарып бердиңиз. Мынакей сахнага чыкканыңыз жөнүндө айтып берсеңиз. Мурдаттан ушу ырдайм деп ойлодуңуз беле? Рахмат. Жо мен эми жаш кезде баягы ойлогом мен ырдасам деп. Анан ал илгерки убакта эме катуу болчу ата эненин тарбиясы. Ошо бойдон жоң алганмын. Анан эми бул 22-жылы бул Жанибек ушул кош жылдызга катышып гран-прини утуп алган болчу да. Анан мында кайра Калипа кайра чакырып анан мама апаңды ырдатпаш керек, тиги энелер майрамын ырдап берсин деп атат деди. Анан менен кеңешели, ырдаса ырдап берели деп биринчи жолу сахнага чыгып атам чындыгында. Бул да болсо Жанибектин арты менен, ошо Жанибек экөөбүздү колдоп келген, ат баштан бери келген бир туугандарыма, нарындан бери келген бир туугандарыма, Кошкордон бери кудагыйларым келип атат. Балдарым, кыздарым, келиндерим, күйөө балдарым баардыгы ушул жерде. Баарыңарга чоң рахмат. Ушу Карыганда эжекем апабыз ырдап атат деп ушу мени сыйлап келгениңерге чоң рахмат. Силер да менин жолумду жолдогула, баардыгыңар аман эсен болгула. Жана ошондой эле Жанибекти 22-жылы шаардык кеңештин депутаттары келип да колдоп кеткен. Бул сапардагы эмгек фракциясынын депутаттары, айрыкча айымдары келип колдоп атат. Сиздерге да чоң рахмат. Силер дагы үй бүлөңөр менен бакталайлы болгула, аман эсен болгула, дүйнөбүздө тынчтык болсун, элибизде тынчтык болсун, аманчылык болсун. Жаныбек мырза, эми сиз дагы апаларга таазим ызаат деген ушундай болот да, мындан дагы артык болот. Анан буюрса, бүгүн сахнада апаңыздын эң жаш кезиндеги тилегин аткарып аткан экенсиз. Сиз дагы өзүңүз ушу кош жылдыздан айта кетиңиз, Саламатсыздарбы? Урматтуу бүгүнкү салтанаттык чейин катышуучулары. Эми 22-жыл ушул мамам эле Фейсбуктан Галип эжеге жазып койгонан катышып калгам. Бирок андан кийин Галип эжеге айткам, Галип эже мен саясатта жүргөндөн кийин сайраңдап сахнага чыкпай эле коеюн депчи. Бирок бул сапарда Галип эже эми энең апаң менен чык, Алтын апаң менен бир жакшы ыр тартыла дегенден чыктым. Бул апалар эң эле улуу, өзүңүздөр билгендей, ошо апанын өзү барда, көзү барда сыйлап алсак, негизи эле баары кыргыз элибиз ошонун батасы менен бизге көрүп, биз өнүгөт экенбиз. Апалар аман болсун. Ошо апалардын күнү менен баарыңыздар чын жүрөктөн куттуктаймын. Баардык келип колдогонуңуздарга терең ыраазычылык билем. Галип эже жана башка Галип эженин командасы чоң рахмат силерге. Сизге дагы ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Экинчи студия биз болсо андан ары улайлы. Келдиев агай, көп мындай кабатырланбаңыз, капаланбаңыз. Азыр мынакей аталар жөнүндө ыр болгон атат окшойт, кесиптеш. Эсиңиздерде болсо, былтыр ушул учурларда болуш керек. Бул чыгарма интернет желесин жарып, чет мамлекеттерге чейин популярдуу болуп, ата менен баланы интернет жылдызына айланткан жагымдуу чыгарма жаңырмакчы Кош жылдыздын сахнасында. Жанибек Турганов, Жанов Расул ата, аткаруучулар Жанибек Турганов, Назарбек Жаныбеков. Ата бала кол чаап тосуп алыңыздар.
канатымсыз канатымсыз атуу жашоомдо мени ишенген адамымсыз адамымсыз атуу камкорум атуу балам мен сени жакшы көрөм жакшы көрөм жакшы көрөм балам өмүрдө сен деп жашайм сен деп жашайм сен деп жашайм балам жыргалым балам балдарына жол көрсөтүп турат экен тирүүсүндө сыйлабасаң арман болуп калат экен ата кеңдин ак тилегин актаган уул болсоң экен кыргыз эли сыймыктанган эл ырчысы болсоң экен эй балам мен сени жакшы көрөм жакшы көрөм жакшы көрөм балам өмүрдө сен деп жашайм сен деп жашайм сен деп жашайм балам жыргалым балам сиз менин канатымсыз 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 атуу мен сиздей болгум келет сизге окшоп жүргүм келет атуу жалгызым атуу Жаныбек Турганов, Назарбек Жаныбеков. Аталар үчүн жаңырды бул чыгарма экинчи студияга узаталы жүргүзүп күтүп жатат. Ал эми биз жакшы чыгармага жакшы дем болду. Эми калыстар тобу кандай баасын берер экен? Элдибек агай сүйлөп деп турам. Бакыт мырза. Бул жер негизи ар бирибиз атабыз, атаабада болуп жүргөнбүз. Ушул ата менен баланын ырын негизи өзгөчө баа бердим да, өзгөчө. Себеби булардын түпкүрөгү да жакшы экен, келечеги да жакшы. 10. Ширин айым багыңыз. 10. 10. Гүлмира айым. 10. Бул хит экен да. Келдибек агай. 9 десем мени Кудай урат, ошондуктан 10. Чоң рахмат агай. Ал эми биз кесиптештерибиз даяр болсо экинчи студияга кезекти берсек. Ыраазычылык билдиребиз. Мынакей азыр эле ата бала сахнада ырдап, бардыгы кубандырып отурат. Азаматсың ата кеде ырдаган, келечегиң кең болсун, өмүрүң узун болсун деп жакшы тилек кылалы. Кана ата деп ырдадың, атанын уулу бол, келечекте кандай сезимдер болду ата менен ырдаган? Мага абдан жагат, атамды жакшы көрөм. Ушу Өзбекстанда ушу дада деген ыр чыккан, ушуну атам угуп бизге атоо деп которойнда ушул ырдап, ушу Кош Жылдызга келип, Калипас Италия эжебиздин Кош Жылдыз долбооруна катышып жатабыз. Рахмат. Кол чаап колдоп коелу. Ыраазычылык. Мынакей интернетте 7 миллион баягы көрүүчүнү топтогон жылдыздар бүгүн Кош Жылдызда уулуңуз экөөңүз бүгүн ырдап, мынакей дагы көрүүчүлөрдү кубанттыңыздар. Уулуңуздун өмүрү узун болсун. Бул ыр кандай болду? Уулуңуз сунуштап туруш ошол жөнүндө айтсаңыз. Чоң рахмат. Ассалому алейкум деп кыргыз эли менен учураша алалы дегенде, бул чыгармабыз боюнча айтсак, айтып өткөндөй эле, ушул чыгарманы которгом ушу ата менен баланын ортосундагы сезимди жакындатып жаздык, жакында эле жазганбыз муну. Негизи кызым менен балам ырдаган бул ырды. Анан ушу Калипа Сейталиева эжекебиздин сунушу боюнча ата бала жөнүндө кылып жазып чыгардык. Кудай буйрса, калыстар тобуна да ыраазычылык билдиребиз. Кулагыбыз жакшы эле бааларды укту окшойт. Баарыңыздарга жагымдуу салам.
өзгөчө Келдибек байкебиз аталар күнү деп мынакей бул ырдал келди. Ошондон ыраазычылык билдиребиз. Биз кесиптештер сөз сиздерде. Рахмат Эдик мырза. Ал эми биз концертибизди алдыга карай улайбыз. Кийинки жагымдуу чыгарма кайрадан эле энелер жөнүндө болмокчу. Эне тилеги дейт. Көпчүлүккө белгилүү болгон ырчык кызыңыздар, эркек кызыңыздар Кыз Сайкал Кабылова өзүнүн апакеси менен Тамара Курманалиева менен аткарып келди. Кош жылдыздын сахнасында эне тилеги. Кол чабуулар болсун, коштоп, колдоп тозалабыз. Айгүнгө теңим, асылым менин, табылган жанымдан кыйналсам, меримиң өзүңдөн өзгөрбөгөн, таба болуп менин дартыма. Кызытайымсың, балапанымсың, сен менен бүр көз маначылар. Жылмайып күлгөнүң сенин дайым, керемет бир гүлдөй ачылган. Айдай аппагым, келемин бактың, өмүрдүн сезби кызым салкын жазып, жаратканыңдан алакан жайып, ден соолук тилейм барына. Эй, апакем менин, байлыгым сенсиң, жашоодо менин апа бүт барымсың. Өмүр ардаган, мени аяган, аман жүрмең жаным. Сен менен өткөн ар бир көз ирмем, бакытты толуп турган кубаныч. Бул күндү көрсөткөн экөөбүзгө, жаратканга шүгүр миң алкыш. Апакем менин, коргоочум сенсиң, өмүрүмдүн ушул тар жолунда. Башымды ийип апа өзүңө, тизе бүгүн мен алдыңда. Айдай аппагым, келемин бактың, өмүрдүн сезби кызым салкын жазып, жаратканыңдан алакан жайып, ден соолук тилейм барына. Эй, апакем менин, байлыгым сенсиң, жашоодо менин апа бүт барымсың. Өмүр ардаган, мени аяган, аман жүрмең жаным. Айдай аппагым, келемин бактың, өмүрдүн сезби кызым салкын жазып, жаратканыңдан алакан жайып, ден соолук тилейм барына. Эй, апакем менин, байлыгым сенсиң, жашоодо менин апа бүт барымсың. Өмүр ардаган, мени аяган, аман жүрмең жаным. Чоң рахмат. Браво, браво. Тамарайым жеке ишкер болбогондо ырчы болмок экенсиз. Тамара Курманалиева, Кыз Сайкал Кабылова болду. Сиздерди гүлдестелердин коштоосунда экинчи студияга узатабыз. Кол чабуулар болсун. Апасы менен кызы керемет чыгарманы аткарып берди. Элди бир кичине козгоп кетти окшойт, Анда биздин калыстар кандай баа берди? Дагы бир жолу жүгүнүп коелу дагы экинчи студияны көздөй аттаналы жүрүңүздөр Кыз Сайкал. Калыстардан Гүлмирайым. Кыз Сайкал, Азамат апасын алып келип, ошо сахнада ырдатып, бийлетип, кызынан ничем не уступает деп коеюн. Эң бактылуу ошо кыз энеси менен ырдап сахнага чыгыш бул бакыт деп ойлойм. Эң бийик баа. Рахмат Гүлмирайым, Бакыт мырза. 10. Ширинайым. 10. Келдибек агай. Очойгон 10. Рахмат. Экинде.
Кесиптеш Калип эже азыр элдин баардыгы апалары менен чыгып ырдап гүл сунуп атса мен дагы толкунданып кеттим. Анан бул жерде мен дагы апам отурат да бул жактачы. Апа ордуңуздан туруп койсоңуз. Мынакей. Өмүрбектей уулду төрөгөн сизге чын дилден ыраазычылыкты билдиребиз. Анан мен дагы апама гүл берип койбоймунбу? Биздин экинчи студия даяр болгончо. Кош жылдыздын алып баруучусу, башкы режиссеру, киноактер, театр актеру, алып баруучу Өмүрбек Израилов өзүнүн апакесине гүл десте тапшырып жаткан учуру. Өзгөчө толкундуу моменттер. Апакебиздин өмүрү узун болсун. Болчабалар коштойлу. Энеге өмүрбектей уулду төрөгөн энеге кол чабалар. Эми экинчи студияга кезек берели дагы биздин кесиптештерди угалы. Кесиптештер биз сиздерди көрүп атабыз. Чоң рахмат. Мынакей азыр эле кыз сайкал мына апакебиз Тамара апакей экөөңүздөр абдан сондурдыңыздар. Сиздер деген чоң сахнада мынакей кыз сайкалды дагы азыркы биздин замандагы ырчылардын катарында абдан сонун үнү менен тааныйбыз да. Анан Тамара эжеке сиз дагы ушул Кош жылдызга кантип келип калдыңыз? Чогурдаган, эне бала болуп ырдаган кандай сонун ошол жөнүндө айтып бериңиз. Чоң рахмат, бардыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Эми Кош жылдызга бул кызым экөөбүз баягы ыр жаздырып, бул чындыгында өзүбүздүн эмеске таандык ыр болуп атат да. Анан бул Кош жылдызды чакырып калышты эми Кош жылдызга келип ырдаңыздар деп. Анан кийин кызым экөөбүз бул жерде канчалаган сонун таланттар баскан сахнада ырдаганыма өтө мен кубанычтамын. Кызыма да рахмат, уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат кыз сайкал деп атына заты жарашкан эң сонун кызды тарбиялагансыз сизге ыраазычылык билдиребиз. Мына кыз сайкал апаңыз менен ырдаган бүгүн кандай сезим болду айта кетиңиз? Негизи эле баягы апам өзү чоң ырчы болуш керек болчу, бирок баягы турмушка байланыштуу ошо ырдабай, бирок ушундай таланттуу балдарды чоңойтуптур. Эрнис Бөрүбаев, Мажит, мен мисалы үчүн ушул үчөөбүз ушу апамдын колунан тарбияланып чоң сахнага чыктык. Апам аябай ыраазымын. Анан сөзсүз түрдө албетте чоңойгондон кийин кантип апамдын кыялын аткарбаска. Анан сөзсүз түрдө бир ыр жаздырып, клип тарттырып коелу деп жаздырып койгонбуз. Мына ушинтип элдин керегине жарап кызмат кылып атат десем дагы болот. Чоң рахмат сиздерге. Сахнада дагы мындан ары чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса, келечекте Кош жылдыздан чыккан эң сонун дуэт болот экенсиздер. Апа менен кыз. Рахмат сиздерге. Ыраазычылык билдирели сиздерге дагы. Биз болсо андан ары уланталы дагы. Рыскуловдун сөзүнө жазылган Тургунал Нурматов атабыздын бир керемет ыры бар да, бир сезим деген. Ошол чыгарманы аткарып келген Кош жылдыздарды алдыбызга чакырып алалы. Ал албетте Максат Кыштообаев жана Токтогазиева, Гүлбайра эжекебиз болмокчу. Кол чаап тосуп алыңыздар. Кыял дагы бир сезим аттуу жагымдуу чыгарма. Кызыл жылдыз колхозунун ырчылары Максат жана Гүлбарадан Кыялдагы бир сезим. Музыку. Калыштын дил бирегинде
Гүлбара Токтогазиева, Максат Кыштобаев. Жаз бийчилер тобунун коштоосунда. Керемет чыгарма болду. Жакшылап бир дүркүрөтүп кол чаап алчы биздин кош жылдыздарга. Сезимдерди дүрбөткөн кыял дагы бир сезим аттуу жагымдуу чыгарманы аткарышты биздин кош жылдыздар. Гүлдестелерди чогултуп экинчи студияга сапар алабыз. Гүлдестеге оролдук окшойт бugün. Керемет. Сонун гүлдестелер. Гүлбара өзү кичинекейинен ырчы болсом деп эңсеп жүргөн экен, бирок турмушка байланыштуу ырдабай. Мына бүгүн кош жылдызда жылдыз ачылып отурат. Эң соңунда да турабы? Өтө актерлук чеберчилиги күчтүү экен. Сахнада өзүн алып жүргөндүгү, пластикасы, ошол ыр менен жашап аткан бир өзүнчө бул дуэтте бир ансамбль болду да, экөөнүкөчү. Анан кийин апабызга тайзым кылабыз, кесиби ырчы эмес болсо дагы өтө сонун жогорку деңгээлде аткарып берди, кыялдагы бир сезим деп. Ал эми Максатты ким гана билбейт, жүрөк сыры деген ырды Максат ырдаганда бардыгыбыз эргип, жан дүйнөбүз балкып, жүрөк сыры деп кыңылдап ырдап калабыз. Максатка дагы албетте ийгилик каалайбыз. Чимирилген бийчилердин коштоосунда жакшы бир композиция болду. 10 деген баа койдум. Керемет. Бакыт мырза бааңыз? Биз 10. 10. Гүлмира айым бааңыз? 10. Келдибек агай? Рахмат агай. Ыраазычылык билдирели. Ал эми биздин кесиптештер даяр болсо, биз кезекти экинчи студияга бермекчибиз. Сизди көрүп атабыз, Айбек мырза. Жакшы, биздин азыр эле мына экинчи студиябызга Гүлбара эжекебиз менен мына Максат Кыштобаев келип отурат. Абдан кубанычтабыз. Эң сонун биз Максаттын ырдаганын билебиз, бийлегенин бүгүн биринчи көрүп атам. Максат, абдан кубандык, азаматсыз. Кандай сезимдер болду эжеке, айтыңызчы. Сиз дагы мынакей чоң эне болсоңуз дагы бүгүн сахнада бийлеп, Максаттан кем калышпай сонун ырды аткардыңыз. Рахмат, чоң рахмат, абдан кубанычтуу болду ушунчалык. Керемет. Максаттын жанында мен дагы аракет кылдым. Анан негизи эле ошо сахнага чыгайын деген бир жакшы кыял бар эле да. Анан быйыл ошол кыял ишке ашып, орундалып, эменин долбоордун, кош жылдыздын аркасы менен. Анан чоң рахмат уюштуруучуларга, албетте Калп эжеге, ошол кош жылдыз долбоору өркүндөп өсө берсин, өркүндөй берсин. Ушул элибизге жарык маанай, бийик ыргакты тартуулап, ар дайым кыргыз элим күлүп, жайнап, сүйгө толуп өркүндөй берсин. Рахмат. Рахмат. Бүгүнкү кош жылдыз абдан жакшы болуп атат. Жалпы конкурсанттарга дагы да бийиктиктерди каалайм. Деги эле мурда дагы катышканмын бул кош жылдызга. Мурдакылардан өзгөчөлүгү мындай жаңы эже Гүлбара эжеге окшогон эжелерди көрүп атабыз, жаңы таланттарды көрүп атабыз. Ушундай бир керемет күн болуп атат бүгүн. Бардыгына ийгилик каалайм. Рахмат. Рахмат. Биз анда кесиптештерге узаталы. Ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо андан ары улантмакчыбыз. Баягы эч ким эч качан унутулбайт деген сөз бар го. Эртең бизде улуу жеңиштин 80 жылдыгы, өлкөбүздө башкы аянтта, Ала Тоо аянтында керемет бир майрам болгон турат. Биз дагы кош жылдыз долбоору дагы четте карап турган жокпуз. Биз дагы аталарыбызды, ошол согуш доорунда өтүп кеткен апаларыбызды эскерип коелу деп ошолорго арнап дагы ырларды алып келдик эле. Азыр сиздерге алдыңыздарга Бексултан Усенов жана Нурия Шамшиеванын керемет чыгармасы «Эхо любви» болмокчу. Рождественский Птичкина. «Эхо любви». Эхо любви. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруго. Тебя я услышу за 1000 верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга.
до тебя, где бы ты ни была. Дотронуться сердцем мне трудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, Я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы звездная память друг друга. Мы память, мы звездная память друг друга. Я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы звездная память друг друга. Мы память, мы звездная память друг друга. Мы звездная память друг друга. Бексултан Усенов, Нурия Шамшиева кол чабуулар болсун. Дүйнөдө тынчтык эле болсун дейлик. Ошондой оор мезгилде дагы сүйүүнү даңазалаган чыгармалар калып кеткенин карасаңыз. Классикага айланган «Эхо любви» бүгүн биздин сахнабызда кош жылдызда жаңырды. Рашык билели. Келдибек агай микрофонунда экен. Келиңиз агай. Бұл қош жылдыз тие хабар алып айтып атпайбы, Қалипа Сейдалиева чакырган, Қалипеже чакырган, Қалипеже аркылуу келдик деп. Анан бул калыстар тобуда ошо Қалипа Сейдалиева аркылуу келип отурабыз биз дагы. Калыстарга бир кол чаап коюңуздарчы. Кыргыздын каймактары келди бүгүн. Сизге рахмат, улук башыңызды кичик кылып дайыма биз менен биргесиз. Рахмат. Калыстар тобуна бүгүнкү Кыргыздын каймактарына чын дилибизден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Қалипа эсиңдеби, бир 10 жыл болуш керек же, бир 7-8 жыл мурун бир Байбичедагы келип, ошол кош жылдызда ырдап бүтүп буркурап ыйлаган. Анан эмнеге ыйлап атасың десе, бала кезимден ырды сүйчү элем, чоң сахнага качан чыгам деген тилегим бар эле. Өлүңдү көрөйүн, ала качып кетип, күйөөгө тийип. Анан күйөө мейкеле нерсени айтты дейт. Сахнага чыксаң бутуңду сындырам, ырдасаң оозуңду жырам деп. Анан ошо менен жүрүп отуруп, былтыр кашайып күйөөм өлүп калды дейт. Анан мына эми быйыл чыгып атып, ушу өзүмдүн мүдөм аткарылган үчүн мен ыйлап атам деп көрдүңөрбү? Бул сахна деген бөлөк нерсе да. Анан эми бул ыр, эхо деп аткан ыр биздин бала кезибизде биз ырдап жүргөн, биздин каныбызга бүткөн боюбузга сиңген ыр да. Ошон үчүн абдан сонун ырдашты. 10 Сонун. Гүлмира айым. Эми бул Анна Герман, Лев Лещенко ырдаган классика катары болуп калган ыр, эң сонун ыр, эң бийик баа коём да. Керемет. Рахмат. Бакыт мырза. Бул жерде эң бийик баа беришке туура келип атат. Себеби бул ырды биз ушул ыр менен чоңоюп, ушул ыр менен окуп келдик да. Ошо Москвада окуп жүргөндө дагы ушул ыр менен биз каныбызга сиңип калган. Бул негизи бул жерде бул СССРда отурган СССРдын адамдары болуш керек баарыбызча. Бул баарыбызга эле жакса керек. 10.
Ширин айым. Керемет. Эми экинчи студияга кезек берели дагы биздин кесиптештерди жана кош жылдыздардын маанайын билели. Кесиптештер, экинчи студия биз сиздерди көрүп атабыз. Рахмат, мынакей Нурбек мырза. Бексултан менен Нурияны азыр калыстар тобу жогорку баа берип, көрүүчүлөр дагы кошо ушундай бир рахаттанып отурганын угуп, биз кошо кубанып атабыз. Чындап эле эң керемет чыгарманы керемет аткардыңыздар. Нурия, мына ушул кош жылдызга кантип келип калдыңыз? Бул чыгарманы ким тандады, ушуну айтып бериңиз. Саламатсыздарбы? Негизи деген биз студент кезде эле окуп жүргөндө эле Бексултан ушул ырдап келип, эже ырдап көрөлүчү чогуу, ушуну көрөлүчү, үнүбүзгө ылайык экен го, келиңиз издейли, табалы деп аябай сунуштады эле. Мен убагында кой бул аябай оор чыгарма, азырынча жөн эле коелу деп атты элем. Анан баары бир аягында мындай жылдар өткөн сайын биз дагы өзүбүздүн мындай чоңоюп, анан ушул ырды алып ырдаганга туура келди. Ошентип табылып калды да. Анан кош жылдыз долбоору жөнүндө аябай көп укканбыз өзү. Аны дагы Бексултанга рахмат. Бексултан ушу таап, сунуштап, эже келиңиз иштейли, көрөлү деп чакырып калды. Ошо менен биз ушинтип бул жака келип ырдап калдык. Рахмат, ошол эл арасындагы эң даңазалуу кош жылдыз долбоору чындап эле көптөгөн таланттарды чоң сахнага чыгарып атат. Мына Бексултан өзүңүз дагы айта кетиңиз, Ошол эми бул проект боюнча сыналгыдан бир канча жолу көргөм көптөн бери эле. Анан ошо интернеттен дагы, анан жакындарым дагы мындай сунуш кылышты. Анан ошондон катышып, өзүбүздү сынап көрөлү деп келип турабыз. Буюрса баарына жакты деген ишеничтебиз. Чоң рахмат, экинчи студиябыз биздин ошол кыскача сезимдерибизди айтып өттүк. Рахмат. Биз да кандан ары уланталы, эми жеңиш күнү кут болсун деп керемет чыгарма сиздер үчүн, жалпы эл үчүн, жалпы ошол биздин Кыргыз эли Советтер Союзундагы дүңгүрөгөн чыгарма болгон День Победы. Харитонов, Тухмановдун керемет чыгармасын алдыңыздарга аткарып келди. Опера жана балет театрынын солисти Данияр Доолотбаков жана ошондой эле Акка Нарыктан Сабагат дейт кесиптеш. Кыдыкбеков Нурбол аткарып келиптир. Кол чаап, тосуп алыңыздар. Жеңиш күнү алыстагы от болуп, көрүнчеле араң жанга чоп болуп, өрттү чаңды кечип чабыл салганбыз, жеңиш күнүн жакындатып алганбыз. Бул жеңиш күн майрам, дары жыттанган адамдардын сабайларын ак чалган, көздөрүнөн жаш кылдырып шаттанган. Жеңиш күнү, жеңиш күнү, жеңиш күнү. Здравствуй, мама, возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы по врагам пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. День победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали как могли. Этот день победы
Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Победы, День Победы. Порохом пропах. Это праздник сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День Победы, День Победы, День Кол чабуулар болсун. Элен конкурстардын жеңүүчүсү Абдас Малтыбаев атындагы опера жана балет театрынын солисти Данияр Доолотбаков жана ошондой эле 8-класстын окуучусу Кыдыкбеков Нурбол. Халип эженин Кыдыкбек байкенин небереси Нурболго бир кол чабуулар болсунчу. Экинчи студияны көздөй аттаналы. Эми калыстар кандай чечим чыгарды болду экен бул жеңиш күнүнө? Менин оюмча бардыгы эле 10 деген бааны берди болуш керек, Келдибек агай, микрофон сизде окшойт. 10 10. Эми Красный площадьте эле ошо эки биздин таланттуу ырчыларыбыз ошо Кызыл площадьте эле ырдаш керек да. Үндөрү окумуш 100. Рахмат. Үндөрү да окшош, өздөрү да окшош бекен? Өздөрү да окшош экен. 10 деген бааны. Керемет. Баягы 20 деп бергенде көз тиіп кетпесин ба. Кыргызда бармыз сөз деген бар, көз деген бар. Ошон үчүн баланын келечеги алдыда. Ошон үчүн 10. Сонун 10 сонун ба. Ширин айым. Бул кичинекей жаш жигиттен ырчыбыздын үнү өтө сонун экен. Аябай жоон, Болот Миңжилкыев, ошо биздин Даниярдай болуп, буйруса бир бас баритондуу үндү алып жүргөн мыкты опера ырчысы болот деп ишенебиз. 10. Керемет. Ыраазычылык. Эми экинчи студияга кезекти берели дагы биз кесиптештердин сөзүн угалы. Угуп жатабыз. Данияр жана Нурбол мынакей эң сонун улуу жеңиштин 80 жылдык мааракесин белгилеп жатабыз. Ушул күндө тартуулаган аталарга, агаларга таазим этебиз. Мынакей колунда ушул согушка барып келген атабыздын сүрөтү. Бул ким? Нурбол ушул жөнүндө айтып өтчү. Бул менин чоң атам. Бул ырды мен ага арнадым. Бул ырды арнадым дейт, кол чаап колдоп коелу. Данияр биздин Кыдык агабыздын, Калип эчебиздин небереси кандай ырдады? Сиздин ырдаганыңызды билип жүрөбүз. Эми ушул келечек ээси Кудай буйрса Нурбол менен аткарган мына ушул улуу жеңиш майрамынын ыры. Барыңыздарды майраңыздар менен арбаңыздар. Нурбол иним аябай мыкты деңгээлде аткарды. Үнү көзү да окшошуп кетет экенбиз чачыбыз менен да. Үнүбүз менен дагы анан ошол чоң аталарыбыз үчүн арналды бул ыр. Баарыңыздарды майраңыздар менен куттуктайбыз. Ушул ойлойм чоң аталарыбыз арабызда арбактары баягы бүгүн сүйүнүп ушул ырды угуп биздин арабызда эле жүрөт деп колдоп коштоп жүрөт. Майраңыздар менен жеңиш күнүңөр менен. Рахмат. Ыраазычылык билдирели. Биз болсо андан ары улантабыз. Кадырлуу калыстар тобу. Жок, биз сиздерди азыр бир номерден кийин сахна артына чакырабыз. Азыр дагы бир ырыбыз бар. Бүгүнкү кечте вне конкурса аткарылат. Калип эжебиздин небереси Аруке деген керемет кыз бар. Ошол кызыбыз дагы керемет чыгарманы аткарып келген экен. Сөзү Жусупалиеваныкы, обону Кыдыкбек Усупбаев агабыздыкы. Энекебай деген чыгарманы Аруке Кыдыкбекова аткарып берсин. Кол чаап тосуп алыңыздар.
Аруке Кыдыкбекова. Аруке өзү инициатива көтөрүп атамдын Эникебай деген ырын сизге арнап ырдайынчы деп бүгүн сахнага келип отурат. Бар бол балам, келечегиң кең болсун. Тайнеси. Мына. Рахмат. Рахмат. Биз Калыстар тобун сахна артына чакырып алалы. Бизден дагы бир жагымдуу чыгарма Жаз бийчилер тобунун балапандары Катюша номерин аткарып бермекчи сиздер үчүн. Кол чабуулар болсун. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем след. Ты мой судотами пограничник, от Катюши передай привет. Ты мой судотами пограничник, от Катюши передай привет. Пусть вспомнит девушку простую, пусть услышит, как она поет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Пусть он землю бережет родную, а любовь Катюша сбережет. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Кол чабуулар болсун. Кийинки музыкалык тыныгуу кайрадан эле Жазар тобу Энекем аттуу чыгарма сөзөгөнү Үмүт Бегаман кызы Жаз бийчилер тобунун коштоосунда.
Жазарт тобу, жаз бийчилер тобу. Кетпей турабыз кыздар. Кол чабуулар болсун. Ар дайым кош жылдыздын артында биздин ырчыларыбызды бий менен бийге бөлөгөн биздин керемет Жазарт тобу жана жаз бийчилер тобуна бир кол чаап коюңуздарчы, кадырлуу коноктор. Жана ошондой эле жетекчиси Жазгүл Додоеваны алдыңыздарга чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Дээрлик 10 жылдан ашуун тарыхы бар жаз бийчилер тобу негиздөөчүсү жана Жазарт тобу. Жазгүл Додоева дагы өзүнүн апасына керемет гүл дестелерин тапшырам деп, кыздарыбыз дагы аттанып бараткан учур апаларыбыз көп жашасын дейли, апаларыбызга гүл дестелер тартуу кылынсын. Кол чабуулар болсун. Кол чабуулар. Ал эми биз болсо кандайсыздар кесиптештер? Кош жылдыздарды, конкурсанттарды жана ошондой эле калыстар тобунун Кош жылдыз долбоорунун негиздөөчүсү Калипа Сейдалиева эжекебизди жалпылап туруп, кол чабуулар менен алдыбызга чакырып алалы. Келиңиздер Кош жылдыздар. Кымбаттуу Эмирова Эльмара Турсуналиева. Гүлназ Бусурманкулова Санжар Чубак уулу. Абдрахман Айдаралиев Жумагүл Жолдошева. Гүлмира Кыштобаева Алтынбек Рыскулов. Алипахан Айсаева Жаныбек Асамбеков. Кыстайкал жана Тамара Курманалиева апакебиз. Жаныбек Турганов, Назарбек Жаныбеков. Токтогазиева Гүлбайра Максат Кыштобаев. Кол чабуулар болсун, урматтуу көрөрман. Бексултан Усенов Нурия Шамшиева. Нурбол Кыдыкбеков Данияр Долотбаков. Эми Каракылдык ак жарган керемет калыстар тобун чакырып алууга да уруксат этиңиздер. Келиңиздер кадырлуу калыстар тобу. Калыстар тобун кол чаап тосуп алалы. Ширин Сарыгулова, Бакыт Мамаев биздин элибиздин таланттары, сыймыктары. Кош келиңиздер дагы жолу. Жыйынтыктоочу сөз калыстарга берели. Эми азыр Келдүбек ага өзүнүн бир жумуштары менен кетти. Анан бизге ошол өзүнүн оюн, өзүнүн бааларын айтып кетти. Калипа эже, сонун кече болуп атат. Бар болуңуз. Ак элечегиңиз башыңыздан түшпөсүн. Тигил жакта отуруп ушунчалык суктандым. Папа какуудай болуп элечек кийип олтурасыз. Дайыма сонун жарашат сизге. Бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Ушундай баягы эл ырчылары, таланттар элден чыгат деп коет го. Анан бүгүн мынакей канча апалардын батасын алып, ушул апаларды сахнага чыгардыңыз. Апаларыбыз толкунданды бүгүн, ыйлагысы келди, жыргады, сахнанын дагы бир сезимин сезди. Апаларыбызга таазим кылабыз. Бар болуңуздар, жана улуу талант өнөр ээлери. Биздин ошол кыргыздын чыган уулдары дагы турат. Ак калпак атабыз дагы турат бул жерде. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Өтө сонун бул жолкуда өтө сонун репертуарлар таңдалган да. Дүнүйөдөн баштап мынакей апаке, анда сен, ата, эне тилеги, картайбачы апаке, эхо любви, аягы ушул жеңиш күнү деген чыгарма менен жыйынтыкталды. Келе жаткан жеңиш майрамыбыз, улуу жеңиш майрамынын 80 жылдыгы эртең мындай болгоно турат. Майрамыңыздар кут болсун. Ушул улуу жеңиш күнүнүн алдында бардыгы жеңишке жетишти деп жар салабыз. Сиздер бардыгыңыздар жеңишке жетиңиздер. Жана дагы бардыгыңыздар жаңы жылдык финалга тандалдыңыздар. Бар болуңуздар. Кол чабуулар. Барыңыздар ошол финалга тандалдыңыздар. Атайын себепсиздерге энелер менен катышкандан кийин биз бирин кем кылып, же болбосо бирин жогору кылып кое албай койдук. Анан бир гана чечимге келдик. Бүгүн энелерди бир сыйлап коелучу деп, бүгүн баарыңыздарды финалдан жаңы жылдык кечеден күтөбүз. Ошондуктан баарыңыздарды кутмандуу күнүңүздөр менен дагы бир жолу. Кол чабалы. Баракелде калыстар тобу. Рахмат, урматтуу катышуучулар. Кандай сонун керемет кече болду бүгүн. Сиздердин, апалардын ушундай бир бакыт, бирин ылдый, бирин өйдө эмес. Бул апалардын бүт баары сонурдайт экен. Мына кымбат эжеден баштап мына бүт баары сонурдашат экен. Туурабы? Кол чап коюңуздарчы апалар үчүн. Ушундай сонун. Кандай эр жигиттерди тарбиялаган, кандай кыздарды тарбиялаган. Ата бала ушундай сонун бир керемет кеч болду. Бүгүн өзгөчө кеч болду, Кандай дейсиздер? Рахмат, мен сиздерге таазим этем. Анан жаңы жылда финалдык турда бардыгыңыздарды күтөбүз.
ЛТР каналы жана Калипа Сейдалиеванын продюсердик борбору тартуулайт.